Андыктан туугандар, кайталап айтамын, Кудай Таала жоомарт зат, ырайымдуу зат, боорукер зат. Билип билбей кылган ката кемчиликтерибизди чындап өкүнүп тообо кылсак кечирет. Бирок кишидеги акысын Кудай кечпейт, ушуну билип алалы. Кишинин акысына кирүүдөн корколу. Кишинин акысына кирүү десе көпчүлүк анын чөнтөгүнөн тыйынын тартып алууну түшүнөт экен. Андай эмес, мен жогоруда айткандай, кишинин акысына кирүү дегенде анын моралдык укугун тебелөө дагы анын акысына кирүү болуп саналат. Бул анын чөнтөгүнөн 1 сомду тартып алгандан көрө анын моралдык укугун тебелөө бир канча оор турат керек болсо анын күнөөсү. Ошондуктан пайгамбарыбыз бир хадисинде айткан, чыныгы ахиретте эсеп китеп болгонго чейин бул дүйнөдө өзүңдү эсеп китеп кылып ал деген. Эсеп китеп кылып ал деген. Андыктан эсеп китеп кылып алалы. Эгер мүмкүнчүлүк болсо уялбай, тартынбай артынан кайбат кылып койгон, жамандап койгон, жок жерден аны айыптап койгон адамдар, тааныштарыбыз болсо, тартынбай, уялбай эле кечирим сурайлы. Бул инсандыктын, мусулманчылыктын сыпаты болот. Кудай Таалам баарыбызга туура түшүнүп берсин.